Эми жалпысынан айтканда биздин иште азыр сотто каралып атат. 1-Май райондук сотунда судья Марат Сыдыков биздин иште абдан чоң мыйзам бузуулар болуп атат. Биринчиден бул соттун жабык өтүп атканы. Мыйзамда так көрсөтүлүп турат, кандай учурларда сот жабык өтөт. Анан бул жерде негиз болуп мамлекеттик сыр болуп атат да. Эми баягы биздин кылмыш иштин баарын эле мамлекеттик сыр кылып койду. А бирок мамлекеттик сыр болгондо абдан көп мисалы жанагы абакта отургандарды коштоп жүргөн 30га жакын киши конвой болуп катышып атат. Анан эгерде мамлекеттик сыр болсо, алар эмнеге катышып атат? Аларга маалым болуп калып атпайбы мамлекеттик сыр? Анан өткөндө президент Садыр Жапаров өзү түшүндүрүп айтты, эмне үчүн жабык өтүп атканын. Булар чет өлкөлүктөрдөн акча алыптыр деди. Эми мисалы биз иштин баары менен таанышып чыктык да, 62 том менен таанышып чыктык. Бир жерде дагы акча алды деген айып жок да. Айтылбайт, бир сөз да жок ал жөнүндөчү. Ошон үчүн эмнегедир президентке ушундай бир калп маалымат берилип атат. Эгерде болгон күндө дагы, эгерде болсо дагы да, ошондой далил болгон күндө дагы ал мисалы 25 кишиге тийиштүү эмес да, бир эле кишиге тийиштүү болушу мүмкүн. Мисалы дейли да, эгерде бар болгон күндө. Анда ал мамлекеттик сыр болгондон кийин эмне үчүн анда калгандарыбызга маалым болуп атат? Ошол себептен буга чейин дагы ошо жашыруун өткөрүп атканы боюнча, жашыруун тергөө жүрүп атканы боюнча соттор чечим чыгарып айткан. Иштин баары жашыруун болуш мүмкүн эмес, иштин баары мамлекеттик сыр болуш мүмкүн эмес, кандайдыр бир жагдайлар болуш мүмкүн. Ошол жагдайлар жабык каралса болот депчи. А бирок биздин иште болсо бардыгы эле, бүт бардыгын эле булар мамлекеттик сыр кылып жабык өткөрүп атышат. Эми биз түшүнүп турабыз, анткени бул жерде эч кандай далил жок, мындай такталган айып жок. Ошол себептен булар өздөрүнүн баягы жала жабуу менен айыптап атканын жашыруун максатында ушундай жабык өткөрүп атышат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, мыйзамда так көрсөтүлүп турат, сөзсүз түрдө жактоочу катышыш керек ишке, сөзсүз түрдө. А бирок өткөндөгү отурумда 2 кишиге айыптоо актысы окулуп айыптоосу угулду, бирок алардын жактоочусу катышкан жок. Сот аны өзү мойнуна алып айтты, туура эмес иш болуп калды деп. Бирок жактоочусу жок деле, айыптоочусу жок деле айыптоо актысы окулуп атат да. Анан түшүндүрүп айтып кетиш керек, айыптоо актысы деген бул баягы кылмыш иши каралып атканда бул негизги нерсе да. Калган нерсенин баары айыптоо актысына шартталган. Анан айыптоочусу жок, мисалы Асанов жок, бирок башкаларга айып угузуп аткан жерде Улам Асанов айтылып атат да. Асанов Бектур деп айтылып атат. А Асанов Бектур өзү жок да, Асанов Бектур өзү уккан жок. Эмне айып коюлуп атканынчы. Ошол себептен баягы коомчулуктун назарын жана бийликтегилер, прокурор, соттордун, жогорку соттун төрагасы, башкы прокурордун көңүлүн буруп кетким келип атат. Эми саясий куугунтук болуп атат, бирок анын баарыбыз түшүнүп турабыз, бирок кандай болбосун, эми саясий куугунтукка дагы булар өздөрү кызыктар болуш керек да, кандайдыр бир мыйзамдуу нукка бургангачы. Ачык эле мыйзам бузуулар болуп атат бул жерде.